Саламатсыздарбы бардактуу телекөрүүчүлөр, эфирден алыстабаңыздарды суранабыз жана өтүнөбүз. Бүгүн бизде дагы бир коногубуз бар. Өзгөчө конок деп айтсак болот. Себеп дегенде тигүү жана бычууну үйрөткөн окутуучу борборду ачкан атайын эжекебиз бизге конок келип. Саламатсызбы? Саламатсызбы, Нареже, кош келиптирсиз. Саламатсыздарбы? Кадырман телекөрүүчү, бүгүн бизде конокто, эсиңиздерге салайын, кулагыңыздарга күмүш сырга кийим тигүү боюнча окутуу борборлору азыр Бишкекте жок десе. Анан чындап эле үйрөтө тургандар азыраак. Анан Анара Шадиева атындагы окутуу борборунун жетекчиси бүгүн бизге конокко келди. Анан бул жакка болсо мына англис методикасы боюнча атайын китебин көтөрүп келиптир. Буйрукса сурайбыз. Анан эгерде сиздин кийим тигүү, бычуу боюнча суроолоруңуздар болсо, же кийим тиккенди, өзүңүз бычканды, лекала жасаганды үйрөнгүңүз келсе, анда конокко суроолоруңуздарды калтырсаңыздар болот. Анара эже, эми эң биринчи эле канча жылдан бери ошол кийим тиккенди окутуп үйрөтүп келатасыз? Кийим тиккенди окутуп үйрөтүп келатканыма 6 жыл болуп калды. 6-7 жыл. 2018-жылы баштагам. Азыр ошондон бери ушул окутуп келатам. Айта кетчү нерсе, канча окуучуңуз бар жана ал окуучуларыңыз кандай кимикке жетишти? Мен бул окутуу борборду бүткөндөн кийин. Окуучуларымды эми толук санын билбейм, бирок 5000ден ашуун окуучуларды окуттум ушу 6 жылдан ашык убакытта. Мен окуучуларымдын эң жетишкендиктери, мисалы үчүн, Оштон ошол өздөрү курс ачты, дагы эле меникиндей кылып эле курс ачты. Оштон, Көлдөн, Кадамжайдан ачкан ателье, анан курс кылып ачкан окуучуларым бар. Демек, сизден окуп, алар дагы өзүнүн окутуу курстарын ачкандар бар экен. Караңыздар кандай сонун, э? Анан ушул китепчелерди ала келген экенсиз. Бул өзгөчө бир методика окшойт, э? Методика боюнча түшүндүрө кетсеңиз келиңиз. Буга чейинки методикаларда мен баягы мектепте бала кезден баштап тигип ушул нерсеге кызыгып, өзүм бычып тигүүнү каалачумун да. Мен өзүм жакшы, эми айылда баягы эптеп бир нерсе кылып жеңелерге халат тигип кое берчүмүн. Сиңдилериме көйнөк баягы өзүмдүн көз өлчөмүм менен тигип кое берчүмүн, бирок мен каалагандай жакшы жыйынтыктагы кийим тиге алчу эмесмин да. Анан ошол максат менен шаарга келдим. Шаарга келип тигүү цехтеринде иштедим. Келип эле дароо эле бычмачы болуп иштедим. Өзүмдүн буга чейинки билимдерим бар болгон үчүн. Анан бирок ошол жакшы отурган, адамга кийгизгенде жакшы отурган мен лекала жасай алчу эмесмин да. Ошол ичинде ошол шаарга келгенден баштап мен издеп эле жүрө бердим, курстарга бардым. Анан бирок чоң окуу жайга бир окууга барайын десем мүмкүнчүлүгүм болбоду. Албетте иштешим керек, бала чака болду. Анан курстарга бардым. Курстарга барган учурда окуйм, көбүнчө эле ошол тетрадька жазып эле, теория жүзүндө эле тетрадька ушундай А4 форматтагы тетрадьты жазып толтуруп эле, анан ошону кучактап эле чыгып кете берчүбүз. Всё бүттүң, молодцы деп туруп эле жөнөтө берчү. Практика жүзүндө иш болчу эмес. Бир дагы практика болчу эмес. Үйүңөрдөн жасап келгиле деп койчу. Анан үйдөн билсем баягы, үйдө бала чакалуу аялда үйдө убакыт болбойт. Анан ошентип издеп жүрдүм, кайра барам курска. Мен бир жерин унутуп калдым окшойт. Мен бир жерин жакшы көңүл бурбай калган окшойм деп кайра бара бердим курстаргачы. Өзүмдөн көрдүм да, ошол ошибка туура эмес. Биле албаган жеримди мен, значит, көңүл бурбай калсам керек. Мен демек тапшырма аткарбай калып, ушундай болуп калсам керек деген ойлор болуп, ошолор менен кайра бардым. Анан ошол 4-курска курска барганда, анан ошондо мен мээме жетти. Значит, лекала жасаш үчүн именно ошо лекала жасап аткандарга барып окушум керек экенин, именно практиктерге, жөн эле окутуп койгондорго эмес, именно практически өздөрү дагы жасаган адамдарга барып окушум керек экен деп ошону изилдеп, ошондой мугалим таап, анан акырында барып ошого окудум. Анан эң эле биринчи эме кылганы не будете писать деп жазып коюптур. Ошол жери дагы мени жаза берип тажаганбыз. Сизге сонун жаңылык болгон экен да. Анан барып окуп баштадык. Бир моундай китеп берген жок, бизге баягы распечатка кылып эле 2 баракты берет темалардан, ошону өтөбүз. Анан жасап баштаганда, анан кийин өзүмө көйнөк тигип жасап кийсем, сразу эле отурду да. Буга чейинки методикаларда андай болчу эмес да. Кайра кемчиликтери көп болуп, кайра оңдоп, аябай кыйналчумун да. Анан сразу эле отурду, ой,
деп жеңин тиксем дагы эле отуруп калды. Ошондо аябай сүйүндүм. Бирок бул китептерди ал мугалим берген жок. Бул китептерди башка курста мурдагы эски методикада жазган методиканы окутуп, бирок ушул китептер сонун деп саткан. Мен аны алып, ичин ачып, жасап көрүп, бирок аягына чейин үйрөнө албай, жасай албай койгом. Түшүнө албай койгом. Кээ бир терминдер мурдагы методикадагы бул жерде болгон терминдер жок ал жердечи. Ошон үчүн мен жакшы до конца түшүнө албай койдум да. Анан бул калган, бул үйдө 5-6 жыл жатты, чаң басып. Андан кийин анан ошол акыркы мугалимим ошол баягы английская методика деп айткан, ал дагы не будете писать деп. Анда деле бирок эсиме келген жок. Бирок жасап баштаганда мен баягы муну мен үйдөн аракет кылып жасап көргөмүн да. Аягына чейин чыга албай койгом. Бирок эстедим. Бул менде китеп бар да деп анан орус мугалимдер дагы бир аз баягы эмеге информация берүүдө бир аз кызганчаак болушат да. Алар толук беришпейт. Бүгүнкү сабакка определенный эле информация берет, андан ашыкчасын бербейт да. Анан мондай кандай, бул кандай деп сурай берем, не знаю деп коюшат анан. Бирок баягы жарымына келгенде окуунун 1 айды бүткөндөн кийин мен уже түшүнүп калдым. Бул английский методиканы мен уже китепти түшүнүп калдым да. Түшүнүп калгандан кийин анан уже өзүм ачып иштеп, ичиндегилер менен иштеп, анан дальше өзүм алып кеттим да. Бул китептин ичинде изучать этпеген дагы деле мен баягы жасап көрө элек эмелер көп. 177 Демек бул китепти азыр соңуна чейин жеткирелексиз деп окуп. Бул жерде 177 женский, деме, детскийде 177 чертеж бар. Женскийде 190 чертеж бар. Дагы эле ичин баягы жасап көрсөң, кээ бир эме учурларда дагы эле эмелери чыга берет да ичиненчи, дагы бир жаңылыктары чыга берет. Ушу китепченин ичинде кийме-чиймелер аркылуу сиздер кийим жаратасыздар. Мондай экен. Шымдыкын ачып турмун, жаш балдардын шымы экен. Анан Анар эже негизи айтып калышат да, мен кайра лекала жасай берем, окшошпойт, идеалдуу турбайт. Же желкеси туура келбейт, же жеңи туура келбей калат, же чоң болуп калат, же тар болуп калат, же колтугу туура эмес болуп калат дейт го. Анан ошол бир жасаган лекала кардарга же өзүңө кийим тигесиңби, идеалдуу туруш үчүн эмне кылыш керек? Же анын сырынын баары могул жакта жатабы? Анын сырынын баары ушул жакта жатат деп коркпой эле айта алам. Себеби дегенде мен мурдагы методикада айтып атпаймынбы? Бирөөгө кийим тигиш үчүн мен ал кишини жаныма тургузуп алып 2 күн кийгизип чечирип, анан кийим тигип берчүмүн да. Азыр болсо бул методика менен бир эле жол. Даже стандарт, бунун ичиндеги стандартный размерлерди алып эле жасап берсем, жакшынакай идеально отурат да. Кыйналбайм. Мен мурда алыстан бирөө мага кийим тигип берчү десе, никогда тигчү эмесмин. Себеби дегенде мен жаныма отургузуп алып 2 күн тигип атсам, улам кийгизип чечирип, анан ага тигип берсем, ал отурбай калса, ал кийим жарабай эле калат да. Туура. Алыстагы кишиге кантип деңиз? Суроом бар сизге. Ошол сиз окуу борборун ачкан экенсиз, атайын кийим тигүүчү. Ошол жака биздин ушу теле аркылуу көрүп жаткан жалпы жаш өспүрүм кыздар десек болот, ошо кыздарыбыз кайсыл жакка барыш керек, адреси кандай, жана ошондой канча жыл окуш керек бул курсту, ошону айтып кетсеңиз. Бул биз азыр Токтогул менен Молодая гвардия, Жаш гвардия бульварынын кесилишинде турабыз. Ошол жерде учебный заведение бар. Ошонун ичинде 4-этажда турабыз, 407-кабинет. Андан сырткары бул, мисалы үчүн мага 0дон баштагандар да келишет, таптакыр ийне кармап көргөн эмесмин дегендер дагы келип окушат. Андан кийин көп жылдан бери тигүү цехинде иштейм. Бирок быча албайм дегендер дагы келишет, продолжающий. Ар бир окуучунун өзүнүн алып кетишине жараша болот. Мен бирок ошо баягы баардык информацияны кыскартып, самый маанилүүсүн гана бергеним үчүн программа 2 айга эме кылган, лайыкталган. Бирок бул ушул сферада көп жетишкендикке жетем, дагы көбүрөөк нерсе алам дегендер албетте көбүрөөк окуш керек. 2 айдын ичинде профессионалдуу деңгээлде чыга албайт. Базалык кийимдерди тигеткен. Анан Анар эже ошол сиздин курсуңузга барсак, кандай кийимдерди тиккенди үйрөнөбүз, юбка, шым дегендей да. Санап айтып берсеңиз, анан өзүңүз айтып калдыңыз, 0дон баштагандар дагы келет деп. Анан жашы канчага чейинкилер келип окугандар бар сизде? Ийне кармабагандар келет дегениңизден айтам. Жаш чектөө барбы же чектөө жокпу?
14 жаштан баштап окуучуларым бар. Азыр данный время ошо 14 жаштагы 9-классты бүтүп аткан кыздар келип өздөрүнүн жанагы выпускноюна, эмесине өздөрүнө кийим тигип чыгып кетип атышат. Андан сырткары эң улуусу 70 жаштагы эже келип окуп, өзүнө кийимдерди тигип үйрөнүп кеткен. Маса окуганга эч качан кеч эмес ошо. Окуганга эч качан кеч эмес. Азыркы тапта, ушул азыркы окуп аткан группамда 52 жаштан баштап 60 жаштага чейинки эжекелер келип окуп атышат. Анан бир группада бири нолдон келет экен, бири улантуучу экен, баягы кийим тигүүчү цехтерде иштегендер экен. Анан окуу программа баарына бирдей берилеби, бири артта калып же бири өтүп кетпейби деген да? Окуу программа бардыгына бирдей эле берилет. Бирок бизде ошону мен баягы аябай көңүл бурам ошого. Мен окуучуларым бирөөсү баягы продолжающий көп нерсени билген окуучу келип, тигилерди күтүп калбасын, анын акчасы текке кетпесин деп, баягы алган акчамды адал болсун деп, индивидуальный подход мендечи ар бир окуучуга. Ар бир окуучу өзүнүн программасын, өзүнүн темасын өтүп бүттүбү, кийинки темага өтө берет. Башкаларды күтпөйт. Ар биринин өзүнүн программасы. Группа менен окуган менен ар ким жекече окуйт экен да? Ар ким жекече окуйт. Ар кимге жеке сабак. Ар бирине жеке мамиле кылабыз, жеке көрсөтүп түшүндүрүп беребиз. Баракелде. Анан кандай кийимдерди тиккен үйрөнөт, нелер тигебиз? Кесиптеш мая шашылттык шит беребиз. Мен кийим тикким келип атпайбы? Жок, үйрөнгүсү келип атышты, келиңиз. Эң жөнөкөй юбкадан баштап, юбка, шым, көйнөк, пальто, пиджак бардыгын тиге берет. Мен өзүмдүн баягы ушул сферада 30 жылдан бери жүрөм. Өзүмдүн билген нерсемдин бардыгын үйрөтө берем, көрсөтүп, мону тиге. Любой сүрөттү интернеттен, телефондон көрсөтүп берсе, мен ушуну тигем деп менен сураса, мен ошону көрсөтүп берип, үйрөтүп тигип кете беришем. Менде бир суроо бар. Мынакей 2 ай курс экен, Ошо 2 ай курска биздин ошо теле аркылуу көрүп жаткан жеткинчек кыздарыбыз, апаларыбыз, эжекелерибиз билип алышы керек да. 2 ай курс канча турат? Ошону айтып кетсеңиз. Баасын сурайлы. Баасын сурайлы. Өтө арзан эмеспи же өтө кымбат эмеспи? Менин меркам боюнча, менин берген информациямды мен азыр берип атканды арзан деп эсептейм, ошол багычы. 2 айга 40 000 сом. 40 000 сом, бирок ошончолук, мисалы үчүн окуу учурунда эле алар ошо өздөрүнө 2 айдын ичинде 8 кийим тигип чыгышат. Мындайча айтканда, жарымынан көбүн уже актап коюшат да. Демек ал ошо тигилген кийимдерди сатып салса болот, сатып коюш. Өзү сатып салса болот. Менин бир окуучум бир эле сабакка келген. Бир сабакка келип эле анан үй бүлөлүк шарты менен апасын карашы керек болуп кетип калды. Бир эле юбканы үйрөнүп кетип, айылга барып ошол эле юбкадан 10-ду 20-ны тигиптир. Демек кандай бир сабактан эле акча иштеп демек баштаптыр. төлөнгөн акчасы эч качан текке кетпейт, Текке кетпейт. Баракелде. Даже окуу учурунда эле өзүнө кийим тиккенде эле канча эме алышат. Базардан сатып алса канча алат эле. Бирок ал кийимден бир эле жолу тигип койсо, еще өзүн актап атат окуусу. Бирөөлөргө тигип берсе, сатса, андан 2-3 эсе кылып. Баракелде. Анан дагы бир суроом бар мен сизге. Бизде өзүңүз билесиз, улуттук идеология деген бар. Улуттук кийимдерибизди тигесиздерби? Калпак же болбосо кыздарга арналган кийимдер, көйнөктөр? Калпактарды тикпейбиз. Баш кийимден калпак анчуну Жок, кийимдерден. Кийимдерден ооба тигебиз. Улуттук кийимдер баягы чермей, көйнөктөр тигилет албетте. Демек ошо кыздарыбызга баарын үйрөтүп кетсиздер. Баардыгын үйрөтөбүз. Баракелде. Анан окутуу борборуңуз Бишкекте экен. Анан эгерде региондогулар, аймактагылар мен онлайн окуйт элем десе, онлайн окуса да болот, анан чындап эле онлайндан окуп бир нерсе үйрөнө алабы, кийим тигип бычканды? Ошо дал онлайндан үйрөнө алышат. Албетте онлайн курсубуз дагы бар, онлайн тартканбыз. Ошол мен Кадамжайда окуган Алина деген кызымдын ошо ательеси, курсу бар. Ошол менин онлайн окуган ал кыз Кадамжайдан келип, Кадамжайдан атайын келип офлайн окуп кеткен кыздарым дагы бар. Бирок ошол кыз Алина деген кыз азыр ошо ательеси, анан курс окутат. Ошол методика менен. Мен аны нолдон окуттум дебейм. Ал кыз дагы ошо изденип жүрүп, ар кайсы курстардан окуп жүрүп, бирок ушул английский методиканы алганда, анан курс ачып, анан ателье ачканда коркпой. Себеби жасаган эки аласы окшошот. Бирөөгө кийим тигип атканда коркпойт, бузулуп калабы деп коркпойт, ошондуктан. Менде деле мисалы үчүн мен ушул английский методиканы алганда, анан кийин курс ачкам. Потому что мен жасаган эки алама бирөөнү кыйналбай үйрөтө алышыма ушул китептин жардамы аябай тиет, ошондуктан
бул сонун методика. Ошон менин максатым ушул болчу, окутуп баштаганда элечи. Буну ушул методиканы тапканда эле мен эмнени билдим? Мени менен кошо келген окуучулардын түшүнбөй эле ушул сонун методиканы деле түшүнбөй чыгып кеткендерди көрдүм да. Ошондо мен билдим, без практики хоть кандай идеальный методика болсо деле практикасы жок, ал методика иштей албайт экен. Сиз айттыңыз кагазга жаздырбайм деп. Демек, эгерде мен сизге кийим тигүүнү, бычууну үйрөнүүнү каалап окууга катышсам сабагыңызга, барган күндөн баштап эле практика башталабы? Ооба, келген күнү эле сразу эле биринчи сабакта эле уже юбканын өлчөмүн алып, ошонун лекаласын жасап, бычып, тигип кийип кетишет кыздарыбыз. Сонун экен. Демек, ошо биринчи саатта эле, биринчи сабакта эле демек уже кыздар тиги баштайт. Тигип уже кийип кетишет. Биринчи сабакта эле кадырман телекөрүүчү өзүңүзгө юбка тигип кетсеңиз болот экен. Юбканын канча түрүн үйрөтөсүз? Биринчи сабакта эле ушул конический юбкалар деп коет, солнце юбканын түрлөрүнө кирет. Ошонун 8 түрү бар, ошол 8 түрүн үйрөнүшөт. Анан акыркы суроом, азыр электрондук лекала деген дагы чыкты да, компьютерден лекала жасашат да, мурдакыдай болуп колго чийип жасабайт Анан бул жакта ноутбук турат, демек сиз ошол электрондук лекала жасаганды дагы үйрөтөт окшойсуз. Ооба, мен өзүм дагы көпкө чейин ошол эмеге өтө албай атып, акырын аябай ошо настырына окуп атып анан үйрөнүп жетип, ошону да кошо киргиздим азыр. Электрондук лекала жасоо колго жасаганга караганда батыраак болот, убактыбызды экономдойт, жасаган кагазыбызды экономдойт, жасап берет да. Ошону дагы үйрөтөм бизде. Чоң цехтерге жакшы экен, Бул чоң цехтерге аябай ыңгайлуу. Мен азыр ошо фабрикада дагы, бир фабрикада онлайн конструктор болуп иштейсиз. Онлайн конструктор болуп иштейм. Анан ошол жерге мен компьютерный раскладкасын, лекалаларын жасап, почта аркылуу эле жөнөтүп жиберем. Жакшы экен. Алар сизге кайсы бир кийимдин үлгүсүн жөнөтөт, сүрөтүн жөнөтөт. Сүрөтүн жөнөтүшөт. Сиз анан ошол кийимдин лекаласын ноутбугуңузда жасап, аларга салып бересиз. Анан эгерде мен дагы башка өлчөмүн кошуп койчу десем, ал сизге өзгөртүп бере аласыз сразу. Ооба, дароо эле өзгөртүп берем. Мисалы үчүн мен буга чейин колго жасап жүргөндө, мисалы үчүн бир эмеге жасап берсең, лекаланы анан складкасы бар, же бир расклешённыйраак эме кылсак жасап берсем, кардар айтат да өтө кең болуп кетиптир, кичинейтип бер дешет. Аны мен кайрадан жасачу элем да, кайра башынан жасайсың. Кайрадан өлчөйсүң, кадимкидей эле кайра башынан жаңыдан жасайсың. Бул жерде компьютерда деген ал оңой да. Бул жака каратып туруп бир эмесин көрсөтүп коесузбу? Бизге көрүнбөй жатат. Биз экөөбүз кийим тиккенди билбеген жакпыз. Кесиптешим экөөбүз түшүнбөй эле турабыз. Электрондук лекала деген кандай болот? Кантип жасайт? Электрондук варианты кандай болот? Бизге көрсөтүп берсеңиз, кененирээк маалымат телекөрүүчүлөрүбүз да билип алсын. Мисалы үчүн, могу жерде бир футболкасын карайлы. Бул футболка экен, Бул футболка. Бул жерде мынакей канча 5-6 размер бар. Азыр көрсөт. Биякта размерлер жазып коебуз бул жерде. Азыр көрсөтүп беришет. 1, 2, 3, 4, 5 размер турат. Анан биринчи бирөөсүн албетте жасап алабыз. Мынакей экрандан да сонун көрүнүп атат. Экрандан да сонун көрүнүп Экөөбүз экрандан карап турабыз, түшүнбөй жатабыз. Биринчи бирөөсүн албетте жасап алабыз. Бул эми жөнөкөй футболкадан баштап сложный кийимдерге чейин жасалат. Жасап алабыз дагы, андан кийин анан градация кылабыз. Градация кылганда бул жерде деле ошол кагазга жасагандай эле базовая конструкция, анан модельный конструкция болуп бөлүнөт. Мунун баарын градациядан сонун экен, мурдакыдай болуп чоң кагаздарга анан кескилеп отурбай, көзүм менен көргөм, баягы чие берип колдору капкара болуп кетет го. Анан кесесиң, бул болсо даяр экен. Чоң кийим тигүүчү цехтерге ушундай электрондук лекала жасаган абдан ыңгайлуу дагы экен, экономдуу дагы экен. Экономдуу, ыңгайлуу, убакыт дагы экен. Аз кетет экен. Мисалы үчүн баягы кагазга жасаганда азыр 4 жиптүү машинка менен тиккен, анан прямострочкага тиккен деп өзүнчө бөлүнөт да. Мисалы үчүн биз баягы тигишке 1 сантиметр калтырып койсок, кээбилер айтат, мен мынча көп тикпейм, азыр эконом кылыш керек да ар бир эмеденчи. Ошо миллиметрдан да эконом кылышат да.
Анан мага баягы тигиштерине 7 миллиметр кылып бер десе, мен эгер колго жасаган болсом, анын баардыгын өлчөп бирден чийип, анан кесип чыкмакмын да. Бул жерде болсо бир эле кнопка менен өзгөртүп коебуз. Кнопка менен эле, баскыч менен эле тапшырмаларды берип коесуз, анан өзгөртүп коет компьютер өзү. Компьютер өзү өзгөртүп коет. Муну электрондук лекала жасаганды канча убакытта окуп үйрөнсө болот? Электрондук лекаланы дагы 2 ай убакытта үйрөнүшөт. Бирок электрондук лекаланы нолдон келип үйрөнө албайт. Ага көп убакыт кетет. Могул электрондук лекаланы колго биз жасап жүрөбүз го лекаланычы. Ошону билген адамдар анан мындайча айтканда мен компьютерда лекала жасаганды эмес, компьютерда жасаган лекаланы кантип компьютерда жасаганды үйрөтөт да бул программачы. Демек, лекаланы жасаганды уже билиш керек. Жакшы билиш керек да. Практикалык жүздө уже билиш керек. Лекала жасаганды жасап жүргөн адамдар болуш керек да. Анан кээ бирлер бар эми баягы үйрөтө беребиз, нолдон келгендер болсо деле үйрөтө беребиз, тигүүчү болсоң деле келип үйрөтө беребиз дейт. Бунун менен үйрөнө албайт. Мунун ичинде инструменттер бар, өзүнүнчө баягы түз чий, оң чий деген. Самый главный бул жерде ошо ушунун ичиндеги программанын ичиндеги эле инструменттерди менен иштөөнү үйрөтүлөт бул жердечи. Калган нерсени, мисалы үчүн мойну канча болуш керек, колтугу канча сантиметр болуш керек дегендин баардыгын аны ручнойдо билиш керек. Анар ажы, эми сизге ыраазычылык билдиребиз. Атайын убактыңызды бөлүп, Бишкектин бүгүнкү ак карлуу таңында эфирге келип бергендиңиз үчүн эркин микрофон берели. Телекөрүүчүлөргө кайрылуу жолдоп алыңыз. Сизди каяктан издеп табат, эмне үчүн сизден окуш керек? Өзүңүз жөнүндө маалымат айта кетиңиз, анан эркин микрофон. Саламатсыздарбы, кутмандуу таң, урматтуу көрүүчүлөр. Мен Токтогул Молодая гвардиянын кесилишинде 4-ч этаж 407 кабинетте турабыз. Менин курсума келсеңиздер 100% практика, методика жаңы технология менен түзүлгөн жаңы методика да. Андыктан практика болмоюнча бир нерсени жөн эле теориядан үйрөнүү кыйын. Андыктан башка жакка курска барсаңыздар деле ошол жагына көңүл буруңуздар, эгер үйрөнөм десеңиздер. Ал эми андан сырткары бул жерде бул 30 жылдык тажрыйбадагы көп роль ойнойт. Мен ушул жашоодо мен только ушул эле кесип менен кеткеним үчүн бул кесиптин бул тигүүнүн сырларынын көп жакшы жерлерин билем. Билбегендерим дагы көп албетте, бирок көпчүлүгүн билем деп ишенимдүү айта алам. Ар бир кесипте жыл сайын окуп үйрөнүп турушуң керек дегендей да. Албетте. Анар эже ыраазычылык билдиребиз, көптөгөн айымдарды мына ушундай өзүнүн кыялындагы кийимди тигип алууга үйрөтүп, салымыңызды кошуп жүрө бериңиз. Болгондо дагы кайра оңдобой турган идеалдуу бир жасаганда эле баягы туура так отура турган лекала жасаганды үйрөтүп жүрө бериңиз. Ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат сиздерге дагы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт саат дагы соңуна келип жетти. Таңкы регион сиздер менен амандашып, саламдашып коштошот. Кийинки теледен кийинки берүүдөн көрүшкөнчө сак саламаттырыңыздар. Кадырман телекөрүүчү, бүгүн бизде конокто кийим тигип бучуу борборунун директору, жетекчиси Анара Шадиева бүгүн бизге конокко келди. Эгерде кыялыңыздагы көйнөктү тигип алууну кааласаңыз, кайра оңдобой турган лекала жасоону кааласаңыз, же болбосо электрондук компьютердагы лекала жасоону үйрөнгүңүз келсе, уул кыздарыңызга, кардарларыңызга, же болбосо сиз азыр деле тигүүчүсүз, бирок бычканды билбесеңиз, же кардарларыңызга жасаган лекалаңыз туура болбой кайра оңдоп, кайра мерк алат деп коет, тигүүчүлөр кайра меркасын алып эле улам ченеп оңдоп жатып тажаган болсоңуз, анда сөзсүз түрдө Анар эженин окутуу борборуна келиңиз. Анткени жаңы технология менен болгондо дагы ангресс методикасы менен окутат экен. Биз болсо мына ушун менен көрсөтүүбүздү соңуна чыгарабыз. Кадырман телекөрүүчү, кызматыңыздарда кызыңыздар менен Жазгүл Кудайбердиева, ошондой эле кесиптешим. Жана ошондой эле. Мен Адилет Токтомбетов болдум. Күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн.